Саналуу күндөрдөн кийин өтүлүүчү улуттук көчмөндөр оюнуна даярдыктар күчөтүлдү. Учурда студенттерди жана ыктыярчыларды окутуу иштери жүргүзүлүп, бүгүн Кыркчуроо кинотеатрында видео тасма коюлуп, көчмөндөр оюндарында тамеки чекпей өткөрүү үчүн да жаштар менен сүйлөшүү болду. Ага бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо бөлүмүнүн өкүлү Алина Алтымышева жана Талас облусунун өкүлчүлүгүнүн социалдык мониторинг жана өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Динара Дүйшөкеева катышты. Теманы кабарчыбыз улантат. Көчмөндөр оюндарын утурлай 3 күндөн бери ыктыярчылар окутулуп келүүдө. Бүгүн жалпы студенттер жана ыктыярчыларга көчмөндөр боюнча даярдалган видео тасма көрсөтүлүп, алардын салымы тууралуу кеп болду. Андан сырткары тамеки чегүүгө каршы күрөшүү боюнча да сөз козголуп, жаштар тарабынан демилге колдоого татыды. Ошо Талас облусунун ыктыярчылары ошол жердеги ар бир тазалыкты, келген конокторду тозу алууну, аларга жолдорду көргөзүүнүн бүт бардыгын үйрөнүп атабыз десек болот. Негизинен бул жерде жакшы бир демилге көтөрүлгөн экен. 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан ошол чылым чегүүгө каршы ошол улуттук көчмөндөр оюндарындачы. Ансыканда ушу бизде дагы Талас облусунда өтүүчү улуттук көчмөндөр оюндарында чылым чекпөөгө биз дагы өз ыктыярчылар жакшы көз караш менен карайбыз. Себеп дегенде бул бир гана адамдын ден соолугуна эмес, коомго дагы баягы терс көрүнүштөрдү алып келет деген ойдобуз. Быйылкы көчмөндөр оюну биздин Талас областында болуп жатканын аябай кубанычтамын. Себеби дегенде эң биринчи эле көчмөндөр оюну биздин Талас областында Манас атабыз жер деген жерде болуп жатат. Алардын эң биринчи болуп бизде тамекиге каршы акциясы биздин Талас жергесинде көчмөндөр оюнунда болуп жатат. Аябай кубанычтымын. Өзүм волонтер болуп эсептелбесем да көчмөндөр оюнунун катышуучусумун. Ошого аябай кубанычтамын жана сыймыктанам. Тамеки чегүүгө каршы күрөшүү боюнча акция буга чейин да жүргүзүлүп келген. Ал эми көчмөндөр оюндары болуп жаткан кезде студенттердин жардамы менен акция жүргүзүлөт. Тамеки чегүү ден соолукка да терс таасирин тийгизгендиктен бул көрүнүштү жоюуга жапа тырмак киришүү керек. Ал эми бул акциянын көчмөндөр оюну менен катар өткөрүлүүсү коомчулукка тамекинин зыяндуулугун жеткирүүгө жеңилдик болот. В местах большого скопления людей должно быть обеспечена защита граждан от вредного воздействия от табачного дыма. Это очень красивая инициатива социального отдела правительства, когда идет взаимодействие нескольких секторов, когда идет взаимодействие с гражданским обществом. И очень рада, что в этой акции вместе с нами всегда участвуют волонтеры. Көчмөндөр оюнуна даярдык боюнча ар бир тармак өз аракеттерин көрүп келүүдө. Бул багытта жаштар менен иштешүү да күчөгөн. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да жаштар менен байма-бай жолугуп, алардын да жардамы маанилүү экенине токтолуп өттү. Андан сырткары тамеки чегүүгө каршы күрөшүүдө да жаштардын орду чоң. Мындан улам алар менен иштешүүнү да жандантуу керек. Анткени кичи көчмөндөр оюну биринчи ирет Талас жергесинде өтүп жаткандыктан жалпыга үлгү катары көрүнүү шарт. Улуттук оюндарына катышуу үчүн жалпы массовкага катышуу үчүн студенттер, жаштар камтылган жана ошондой эле өз каалоосу менен келген ыктыярчылар отурат. Бул көчмөндүн максаты өзүңүздөргө белгилүү болгондой бизге көптөгөн коноктор келет. Ошо конокторду жайгаштырууда, ошолорду тосуп алууда ар түрдүү сүйлөгөн биздин жаш досторубуз жардам бермекчи. Анан кийин андан тышкары бүгүнкү ушул чогулуунун дагы бир себепкери бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан тамекиге каршы күрөшүү боюнча дагы акция өткөрүлмөкчү. Бул акциянын максаты бул жаштар арасында дегеле жашоочулардын арасында бул тамекинин канчалык деңгээлде зыяндуулугу, бул адамдын аң сезимин өлтүрөт, анан ден соолукту начарлатат деген максатта ушундай бир бүгүнкү иш-чара өткөрүлүп атат. Эске сала кетсек, улуттук көчмөндөр оюну 16 сентябрдан 21 сентябрга чейин өткөрүлөт. Ал эми ыктыярчылар акыркы 4 күндөн бери өздөрүнүн милдеттери жана кандай жумуш аткараары боюнча окутулуп келүүдө. Тактап айтсак, Талас облусунан 150 ыктыярчы тандалып алынган. Жумагүл Закирова, Ерлан Уюшбеков, Талас шаары.